Москвадагы кыялдар ток-шоубузду кайра уланта баштадык. Ого, жек келдиңизби, ё-моё. Көрсөтүп берем, вообще офигенно пальчики оближи. Чучварабы? Нет, биф строган. Биф строганбы? M International деген компаниянын өтө кызыктуу болот. Ошондуктан биздин каналга подписка кылып, лайк коюп, комментарий жазыңыздар. Быйыл сенин 7-чи жылың, 24-чү жыл бүтүп атат. Ты плюс трансформационный год болду сага. Эми 25-чи жыл, бул сенин 8-чи жылың. Бул тоже трансформация, только через упорный труд. Это кийинки жылы, Кийинки 25-чи жыл. Сонун. Экөөбүз цифрага кирип кеткичи уже 2 саат өтүп кетиптир го. Азыр эме Виталия баняда иш кылып атпайбы? Азыр мен чалайын азыр. Алло, Виталия, это можешь зайти? Да, на кухне. Ого, жек келдиңизби, ё-моё. Айтпайсыңбы, что бизге коноктор келиптир го? Ой, кандай Стройка занимается, да? Постоянно, блин, а тут он еще она вот это. Хорошо, мне дома жасаются, да? Европейская кухня. Европейская кухня. Французская, что ли? Ой, Ну там мясо. Мясо. Это лягушачье мясо нам посыпано постоянно. Нет, я ему соперемесо. Давайте азиатская кухня жақсы қыламыз, да? Мен сізге Давай. көрсөтүп берем, вообще офигенно пальчики оближи. Хорошо. Все? Не жасайбыз анда. Чучварабы? Нет, биф строган. Биф строганбы? Ну, майли что-нибудь придумаем сейчас, давайте. Така, тамак, бышкыча маймакс жеп турайлы, Ай, Маймакс Маймакс это клеточное питание. Така, тамак бышкыча, бул деген бар жок витаминдер бар. Бир күндө адамга эмне керек болсо, ошонун бар жок витаминдери бар. Ошон үчүн маймакстан пока жеп турсак болот. Виталия, будешь? Ну, наливай. M International деген компаниянын Маймакс деген продукциясы болот. анда мен өзүм эле тамак жасап берейин. Хоп, какие продукты керек сизге? Говядина. Ну, главное, гөш сен айтмакчы. Все, гөш бекен, ай! Хорошо, сейчас холодильник посмотрим, что там. Давай. Стряхнем, так Пияз. сказать, что там. Пияз керек бы, да, мне. Там французское филе не надо никакое. Нет, говядина. Там лавровый лист, там вот это. Грибы, шампиньоны. Все. Вот так, да? Сливки, все. 4. Ну, хорошо. Сливки. Так. На гюш бар. Ага. Вот. Мгм. Так. Шампиньон, шмампиньон. Соус, шмоус и чеснок. Вот так вот. Моя помощь вам больше не нужна? Азыр даяр болгонду чакырабыз. Все, даяр болсо чакырыш керек. Обязательно чакырыш керек. Все, хоп, анда мен кеттим иштейм дальше. Салам достор, бул мен Нургуль Каимова. Биздин Москвадагы кыялдар ток-шоубузду кайра уланта баштадык. Бүгүнкү биздин коногубуз Гүлчыхра эже. Гүлчыхра эже, куш келипсиз. Бүгүн ошол сиздин колуңуздан тамак жегенче сизге ушул көптөн бери кызыктуу суроолорум бар, ошолорду берип, андан дагы ушул мага керектүү нерселер, ушу биздин да күйөрмандарга сөзсүз түрдө керектүү маалымат бүгүн болот. Өтө кызыктуу болот. Ошондуктан биздин каналга подписка кылып, лайк коюп, комментарий жазыңыздар. Кийинки конок ким болушу мүмкүн? Өзүңүздөр комментарийге сунуштарды жазыңыздар. Биз болсо бүгүн француз кухнясынын Биф строган. Биф строганов деген тамагын Гүлчыхра эже менен чогуу жасаганча кызыктуу маек курабыз. Гүлчыхра эже, анда сиз азыр этин турасаңыз, мен сизге жардам берип турайын. Ошондой эле мен экөөбүз кыркасыңда сөздөрдү, экөөбүз жана цифровая психология деп консультация өтүп бердиңиз мага, туулган жыл, туулган күндөрдү эсептеп. Негизи ушу сүт сай науканы сиз кайсы жерден үйрөнгөнсүз? Мен сүт сай илимин 2000 болдум го. 2017-жылы ушул Москвада Кокстан Жанат Кожомжаров менен жолугушуп калып, ушул бир консультация алайын деп барып калган, ушул жерде жолугуп калып, ушундан баштаганмын. Анан эми биринчи укканда мага негедир башкача болгон, бирок мен ошол именно өзүмүн личный годум 4 болгон экен да. Ошондо баягы таинственный илимдер ачыла турган жылым экен да. Ошондо жолугуп калып, ошону мен Жанат менен иштешип, ушуну угуп баштадым. Ошо 2017-жылдан бери ушу практика, теория окуп, ушу менен
жашап Сизди ошол биринчи баягы семинарларды уюштурганда мен да барып калдым, чакырат элеңер го, мастер-класстарга, анан ошондо барып туулган күндү, туулган айды, туулган жылды кошуп туруп, анан ошого карата адамдын характерлери бирок мындай таң калыштуу, мындай эме туура чыгып калат экен да. Ошол жөнүндө кичине бөлүшүп кетпейсизби? Мисалы, эсептегенде кандай кылып эсептеш керек? Хотя бы банальный мындай оңой мына биздин көрүүчүлөр өздөрүн эсептеп, кантип эсептеш керек дегенге мындай оңой бир техникалар менен айтып бербейсизби? ооба. Бул адамдын туулган күнү, бул ушул жашоого түшкөн коду болот да. Мисалы, сенин эле туулган күнүң 21 май 1982 жылда эсептедик го. Ушул 21 бул 3кө карайт. 3 санысың сен. 3 бул 2 плюс 1, 2 плюс 1 ошондо 3 болот. Бул жашоодо бир орунду эле цифра рөлөнөт. Например, 1ден 9га чейин. Ошондо сен 3сүң. 3 бул планета Юпитер. Юпитер өзү эле бул неме болгон үчүн книга. Знания Юпитер болгон үчүн, планета болгон үчүн сен уже бар жоогун билесиң. Бар жоогун билесиң. 3төр булар 3-үндө, 12-синде, 21-inde, 30-unda төрөлгөндөр. Булар бар жокту билем деген адамдар. Булардын башы аябай чоң болот да, путу кичинекей болот. Бул 3төр башын иштеп, путун жылдырса, анан булардын иши жүрүшө баштайт да. Ошол сыяктуу сен азыр баягы эле немеде айткандай, сен уже трансформационный жол менен кыймылдап атасың. Ошол бул аябай жакшы, баягы код деп ушул ар бир сандын өзүнүн характеристикасы бар, мүнөздөмөсү бар. Ошолорду айтканда эле ар бир адам ошол немеси менен өзүнүн цифрасы менен кыймылдай берет. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, сиздерге сунуш туулган күнүңүздөрдү, туулган айды жана туулган жылды баарын кошуп чыгасыңар. Кошуп чыккандан кийин дагы 2 сан болуп кала турган болсо, ал экөөнү дагы между собой кошосуздар дагы, анан 1 сан чыгыш керек да. Ошонун эгерде сиздин ушул сиздин цифраңыз деп коелу 1 боло турган болсо, анда ошол бирлердин характеристикасын айтып бериңиз анда. Бирлер булар планета, күн, солнце. Булар бирлер баягы күн кандай адам, кандай планета. Бар жокту башкарып турат, лидер, бар жок жерде биринчи адам болот. Бар жок жерде стратег, любой нерсени көрөм, баштайм, жасайм деген күчтүү адамдар болот. Бар жокту мен баштайм, бар жок жерде биринчи болуусу келет. Ушундай адамдар болот. Анан бул жана сиз мага түшүндүрүп кеткенден плюс жана минус жактары бар экен. Киши баягы плюс болгон бул кандай түшүнүк, минус болгон кандай түшүнүк бул? Эми плюс минус дайым кошо жүрөт адам менен. Даже секундасын иштеп коет. Мына күн түн ак кара болгондой эле адам плюста и минуста болот. Плюста деген бул дайым баягы шүгүрчүлүк келтирип жүрүү, бар жок адамдарды жакшы ойлоо, бар жок ойлорду оң жака буруу, бул плюс качество деп коет. А минус бул минус баягы сомнение, жаман ойлоо, өзүн өзүнө ишенбөө, ошондо минуска түшүп кетет. Мен айтам, жанагы состояние жертва деп коем да, бар жогу күнөөлүү жашоосунда. Бир гана өзү аппакта случайно ушинтип калганда, а так мамлекет күнөөлүү, ата-энеси күнөөлүү, аялы күйөөсү, балдары иш кылса баары күнөөлүү да. Ушундай состояние бул минус состояние экен да, значит да. Анда бирлер жалаң лидерлер экен да, мен болом дегендер анда. Менмин деп, бул бирлерди, мисалы бирлер менен жумуш кылгың келсе, бирлерди мактай керек. Мактай берсең эле сага жумуш берет да. Мактабай койсоң эле болду. Потом себеби немесинде башында бул звездасы болот, корона. Себеби бир да солнце хан деп коет да, күндүчү. Ошо башында коронасы бар. Дайым мактап туруш керек. Сен билесиң деп. Кокусунан бирлер бирөөнүн, эми биз азыр заманга жараша көп адамдар бирөөнүн колунан иштеп атат. Ушулар секин эле өзүнчө эле жоголуп, өзүн өзү жоготуп, хотя бы немесинен ден соолугунан кармап, боякпаянан кармап, көп бирлер чөгүп кеткен. Азыркы заманда баягы биз өзүнүн плюс жагын билбей, плюс жагын билбей, плюс булар бирлер кичинекей иш болсо дагы өзүнүн жумушу болсо, ошондо өзүнө иштеш керек. Өзүнө иштеш керек. Демек, биздин көрүүчүлөр, эгерде сиздин цифраңыз 1 болгон болсо, анда сиз деп бизнесмен болгонго потенциал бар экен да, демек өзүңөр жеке кичинекей болсо дагы өзүңөргө иштешиңер керек экен. Бул мен дайыма ошо акча жагына кызыга берем. Ошол акча жагынан эгерде 1 деген цифра болсо, өзүңүздүн бизнесиңиз болсо, анда ишиңиз
тезирээк жүрүшөт. Ооба, туура. Эки дегендер кандай? Экилер булар планетасы Ай, Луна. Экилер булар жумшак адамдар. Ай өзү луналика деп коет го. Суу планета болгон үчүн булар аябай жумшак адамдар. Дипломаттар, элчилер, психологдор болот да булар. Аябай жумшак неме кылып. Анан экилер эч качан эч нерсени унутпайт. Экилердин бул чачынын учу, тырмагынын учунан бери память болот, эс акыл. Эс акыл болот да, булар эчтекени унутпайт. Жакшыны да, жаманды да. Жаманды да унутпайт. Мисалы, 10 жылдан жоксоң баягыда сен ушинтип кетсиң го деп тура берет да. Экилер ушундай бар жок десеп турат. Аял кишиси дагы, эркек кишиси дагы жумшак болот. Мисалы, эркек киши эки болуп таксиде иштесе, ал клиентине дайым суу ичесиңби, түшүп аласыңбы, айнекти ачып коеюн деп сурай берет да. Өтө ушундай, өтө психолог адамдар болот да. Сезимдүү, өтө жумшак болот да. Өзүнүн кызыкчылыгы эмес, бирөөнүн кызыкчылыгы менен кыймылдап коет экилерчи. Бирок экилер манипулятор болуп келишет. Манипуляция дегенди кандай түшүнөсүң? Манипуляция деген мындай өзү күнөөлүү болсо деле сени күнөөлүү кылып туруп чыгып кетет го ситуациялардан. Мен ушундай деп ойлойм да. Ооба, мисалы, могу жерде отурсак, экилер келсе, экилер жаныбызда болсо, мага бир неме керек болуп калды, картошка. Мен болсо картошканы алып алайынчы деп өзүм туруп кетем. Экилер болсо, дагы эмне кошсок болот, картошка болгондо жакшы болот эле деп сразу жумшайт да. Экилер манипуляция ушундай. Мындай биз прямой сурайбыз. Булар, короче, намек менен да. Намек менен. Баягы немеде бар го, ырда, башым ооруп атат дегендер экилер да. Экилер ошентип калып эле башым ооруп атат деп. Башыма жол калыш керек, башыма шапка алыш керек дегенде башым ооруп атат, ушундай манипуляция. Биз болсо суук түштү, шапка кийишим керек деп сүйлөйбүз да. Ушундай да, экилер ушундай. Анан кыздар аябай дайыма кыздардын бар жогун экилердин бети тегерек болот. Да? Экилер бар жок бети тегерек болот. Бар жок ушундай, бар жок байкап көрдүңүз. Байкап көрдүм. Мисалы, сенде 21 болуп атасың, бетиң тегерек ушундай да. Эки бар да менде, значит, менде дагы экинин характерлери менде дагы бар анда, э? Через психолог, через отношения мындай катуу сүйлөбөйсүң го. Отношения кылып туруп не болуп анан кийин. Бу чымын жураткан коем. Үчтү айттым. Эми азыр 4 көтөлө. 4 бул 4-чү число, анан 13-чү число 22-си, анан 22-си и 31-и. 31-и. День рождениясы ушул күн болсо, э? Ошол күнү төрөлгөндөр, булар 4 деп аталат. Планета Раху, булар биз Раху планетаны уккан эмеспиз. Астрономиядан окуткан эмес го. Себеби бул планеталар туманный планеталар, тумандын астындагы. Бизге көрүнбөйт, ошон үчүн биз астрономиядан окуган эмеспиз. Булар туманный адамдар өздөрү дагы 4. 4 сүйлөгөндө адамды туманный кылып сүйлөйт да. Любой нерсени сүйлөсө, себеби 4-төрдүн бул бар жок энергиясы тилинде. Тилинде да сүйлөп, любой нерсе. Бирок жакшы да жаман да кете берет, э? Жаман дагы жакшы да кете берет. Калпайса деле ишине, элдер 4 калпайса деле ишине берет. Анан бирок 4 булар биз мисалы мына жашоодо биз 7 түстү көрсөк, 4 169 түстү көрөт да. Анан кийин 4 энергиясы только башына келет. Денесинде энергия жок. Ошондо 4 жерден 10 сантиметр өтө жүрөт. 4 мына жашоо кызыксыз. Мына материализм, мыналар эмне экенин билбейт, булар только ошо өзүнүн жашоосу алымда. Ошон үчүн 4 буларды революционерлер деп коет. Кандай адамдар революция кылат? Чындыкты издеген, мына жашоого канаттанбаган адамдар булар. Вечно минус издегендер дагы ошого киреби? Ооба, ошо мисалы 4 аял киши 4 болсо, кызыл гүл алып келсең, сәл алыраак алып келбепсиң, же сәл пуштураак алып келбепсиң деген. Упаковкасы башкасы жок бекен деп. Дегендер ошо 4 да, 4. Бирок 4 любой нерсени креативно кылышат, плюста. Креатив деген жакшы көрөт. Мисалы, алдыңкы мода мына Япониядан чыккан, биздин өзүбүз эле каныкей ырчы 4. Ал ырдап чыкканда бир башкача ырдап чыкпады беле? Эч түшүнбөй, деп башкача боеп, башкача 4 да ушундай бар жок нерсени креатив. Ал бул жашоону 10 жыл мурун көрөт. Эгер плюста болсо, э? Болсо, биздин өзүбүз каныкей ырчы кызыбыз ошо 4 ушундай болот. Ушундай креативный ырдап, баягы бул кыргызга жакпаган нерселерди, болбогон нерселерди ырдап чыкты деп бир сыйра неме болгон. Ошондой 4 ошондой болот. 4 бирок эң бул жашоодо эң берүүчү адамдар да.
любой нерсени бергиси, булар адамга берген сайын өзүнө келип турат да. Ошо берип канаттанат булчу. Любой нерсени бере берет. Даже өзүнө керек болгон нерсени дагы берип коюп сүйүнө берет да. Ошентип мисалы сага керек болуп калса, мен 4 болсом бул жактан алып берип коюп, ортодо мен ушундай эмне болуп жүрө берем да, калпчы болуп жүрө берем. 4 ошо көбүнчө минуста. Башка бирөөлөрдүн карызын төлөп да, короче. Ошолор 4 бүт ошолор. Бирөөгө алып берип коюп, ортомчу боло коюп, анан крайний болуп. Ошолор 4 болот. Минус позицияда кандай болот? Минуста позицияда булар минус позицияда ошо недовольство, аферизм деп коет. Анан кийин 4 минуста бул мамлекеттин законун эч качан сүйбөйт, мамлекетке каршы болот. Системага каршы. Системага, мамлекеттин законуна каршы болот. Ошон үчүн Владимир Ильич Ленин 22-синде төрөлгөн, бай үйлөрдө төрөлгөн бала, бирок революция кылган. Эмнеге? Булар чындыкты издеп жүрүп кана ошо чындык бул жашоодо жок да. Ооба да. Ошо чындыкты издеп жүрүп минуска кирип кетишет. Ошондой 4. 5-числодо төрөлгөндөр кандай болот? 5тер бул 5, анан кандай 14, 23. Булар 5тер. 5тер булар планета Меркурий, Фартоев планета, бирок көлөмү боюнча эң кичинекей планета. Эң кичинекей планета болгон үчүн булар өтө тез таарынчак болот. Анан душасы хрустальный болуп, чоң адамдар деле таарына беришет. Мисалы, таарынчак тез тырс деп мынтип койдуң, мынтип сүйлөп койдуң го, мынтип карап койдуң го, биринчи учурашпадың го дегендерби? Ошолор болот. Бирок 5тер бизнесмендер болот. Планета Фартой болуп атпайбы? 5тер 36 жашка чейин. 36 жашка чейин булар баягы кыргызча айтканда бутуна туруп алыш керек. 36 жаштан кийин неме деп коет да, ворота Меркурий закрывается деп туруп, 36 болот дагы 40ка жеткенде жабылып калат. Андан кийин кыйын болуп калат. Ал 36 жашка чейин булар ташты тепсе дагы акча чыга берет да. Ушундай оңой бизнес, ошон үчүн бизнесмендер деп коет булардычы. Анда эгерде сиздин цифраңыз 5 болсо, 36га чыга элек болсоңуз, анда сөзсүз түрдө бизнес жасаңыздар дагы ошондон 36га чейин бутка туруп алыш керек экен да, квартира алып, машина алып, туруктуу өзүн камсыз кылып алып, минуста кандай болот 5тер? 5тер минуста булар антисоциальный деп коет. Антисоциальный деп любой эле минуста болгондо таарынчак адам болуп калат да. Ошондо эле любой жаман жумуштар келип буларга жабыша берет да. Мисалы ушул жерде экөөбүз отурсак, бирөөбүз 5 болсок, сырт жактан бирөө келип бир урду алган телефон сатам десе, ушу 5ке предлагать этет да, башка немеге предлагать эте албайт. Себеби ошо энергия ошого иштейт да, бул минус болгондо. Анан булар 5тердин оозу менен Кудай сүйлөйт деп коет да. 5тин ооздору менен Кудай сүйлөйт, ушу 5тин сүйлөгөнүнөн эч жат бол дейт да. Ошон үчүн дайым 5терди жакшы тарбиялаш керек. Анан 5тер эч качан үйүнөн ата-энесинен тарбия албайт, көчөдөн тарбия алат булар. Эч качан ата-энесин неме болот да, бул атасын апасын тартпады дегендер булар ошо 5тер болот да. Кимди тартып калган дегенде? Ошолор 5тер болот. Анан булар ошон үчүн сүйлөгөнүн этет болуп, анан булар өтө мисалы бир нерсени сүйлөсө неме кылат да, ошону сая сүйлөйт да, ыйлата сүйлөйт. Ошон үчүн булар немелер болот. Келилер, баягы стрелоктор ушулар болот да. Сөздү дагы точкасын айтып адамды ыйлатат, атканда дагы баягы кинолордо, немелерде, китептерде стрелоктордун сразу туулган изилдесең, ушу 5, 14, 23 төрөлгөндөр болот да. Метка стрелять эткендер ушундай экен да? 5терден чыгат да, бүт эле ошо историяды чукуп, келелердин туулганын изилдесең, бүт эле 5тер болот да, 5тер. Ошол бизнесмен, анан кийин булар 5тер адамдын сүйлөгөнүнө карап иш кылат. Мисалы 5тердин астында сөздөн тайсаң эле болду, сага ишенбей коет да. Булар сөздү логика, мына 5 минут жазат, анда жүрөк эмес. Булар сөздү байлайт да. Ким сөздөн тайсаң эле болду, ушинтип айткан ушун тайып калды болду деп эле эме ишенбей коет адамгачы. Булар дагы чындыкта издеген адамдар. Ошо цифраларды билип коюп деле кимге кандай мамиле кылыш керек, кимден кандай мамиле күтүш керек деп деле киши жашоону жеңилдетип алса болот экен да, Ооба, аябай жеңилдейт. Себеби сен билесиң уже. Ушул жерде 4-5 цифра отурса, туулагыңды билсең уже, мына суроону берсең бул мындай жооп берет деп уже билесиң. Биринчи иштеп баштаганда мага аябай күлкүлүү болгон цифралар түшүнүп, цифралар өзү сүйлөп калат да, баягы түшүнүп алсаң эле. Сөз мына жооп берет деп кээде унутуп калып эмитип жооп берсең, баягы ушинтип эле жооп бере бергенде күлкүң келет да. Бул ушинтип жооп берет да, анан капа деле болбойсуң.
неме деле болбойсуң. Мисалы экилер кеч барат экилер. Баягы 3 күн ойлонсун дедим го экилерге. Экилер 2-3 жолу сурайт. Мен деле азыр неме мастер-класс өтүп атканда Жылдызай неме кылып атат го. Бир постоянно сурай берет, анан мындайбы деппи? Калең мындай деп жооп берип атат го десе, анан жоңго 2 болду дагы бир сурап алсын деп койгом. Ошондой да адамдарды ошончо эле немесинен билип каласың. А 3-4 болсо неме болот, ич укпайт, мен билем деп турат. Мисалы Эльмира 3 экен да. А мен мисалы мастер-класс өтүп атам, көрсөм беркилерим деп не болуп кайра сурап, Эльмира деп отурат да. Анан айтма 3 экен деп кийин сурасам 3 экен. Сиз уже характерине карап эле билип калгансыздар, почти мына мынча го деп, Ооба, сүйлөп эле неме кылган эле болду. А жетилер болсо иштеген жок эле деп эле койгондой беришет. Алтылар мудрый болот от Бога. Алтылар бул планета Венера. Аябай Кудайдан келген өзүндө мудрость бар. Бирок алтылар эч качан окуганды жаман көрөт. Окуса күчтүү адам чыгат да, любой науканы неме. Алтылар бул 6 дагы 6, 15, 24. 15-24. Эгер день рожденияңыз 6, 15-24 болсо, демек сиздин цифраңыз 6 болот. 6 болот дагы. Булар планета Венера, везучий планета, успешный адамдар. Алтылар бул жашоодо 3% төрөлөт. Бирок Кудай ушул бир үй бүлөнү жакшы көрүп сүйүп калса, 6-сында төрөлгөн баланы түшүрөт да. Мен көп консультация бергенде сурайм, ошо 6-сында бала болуп калса, ушул балаңыз төрөлгөндө эмне болду эле деп атай сурайм. Мага интересно же, практика тоже. Ошентип сураганда анан айтат, ооба жок дегенде уй алдык эле, жок үй болбосо атасы иштен которулду эле, болбосо принцесса алдык эле, машина алдык эле деп ошондой өздөрү неме алат да. Деп мен да бай цифраны неме алганча иштейм да. Ушундай болот. Анан алтылар өтө кекчил келет. Алтылар кекчил келет дагы. Булар алтылар органдын законун жаман көрөт. Булар ОПГ минус. Плюс булар плюста, булар туризм, мындай комфортный жерлерди гана неме кылган адамдар да, бирөөгө комфорт не болуп түзүп ошондой иштеген адамдар. Туризмде анан кийин гостиничный бизнесте алтылар көп болот. Ошондой көп болот. Комфортто жүргөндөр, Комфортто адамдарга комфорт түзүп берет да. Ошондой адамдар. Анан дагы алтылар кекчил болот дедим. Мисалы мен 6 болуп сен 3 болсоң, мен сенен 3 ала албасам, через бирөө аркылуу 3 алдырып коем да. Ошону даярдайм да. Нургүл ушундай, Нургүл мындай, андай деп onu дайлап ошодон сен 3 алдырып коем. Ушундай адамдар да буларчы. ОПГлар деп законго каршы. Анан кийин мен бир окуя болуп ошо өзүм биринчи цифровой накод окуп жүргөндө эми баягы цифрларды карайм да. Анан бир машинада кетип атсалар, бир кичинекей бала кетип атып эле, уктап турган бир мында жетейин деп калганда эле. Туруп эле гайвилдер чыкса эле тура калып атат да. Анан эмне болуп атат деп дагы наракта канча километр жүргөн дагы эле милиция чыкса эле мынтип атып коюп бекинет баягы. Ойлодум, бул алты окшойт депчи. Деп апасын сурабай эле, анан кийин жолдошумда жанымда эле, мына бала алты окшойт десем, каяктан билдим дейт. Билбейм, батам только милицияларды атып атат десем. Анан сразу кызык болуп сурады да, сураса 15-нде төрөлгөн бала экен. Анан ушундай десек, аяш атасы дагы келсе дейт, ар жерге бекинип эле алып келип пистолетиң бер деп эле жата алып туруп ушул атып берет, башка эч кимди атпайт дейт. Ушундай да алтылар ушундай орган немелерин жаман көрөт да. Ушундай алтылар мудрый адамдар. Көп совет айтат. Совет күчтүү айтат, бирок ошо советти өзүнө колдонбойт да. Башкаларга айтат. Башкаларга неме кылат. Анан алтылар мисалы өзү үчүн эле алтылар анан көп укташ керек. Алтылар өзү үчүн эле комфорт издебей, бирөөнүн комфортун кылса, ошондо алтыларга көп акча келет да. Самом деле адашып эле өзүнүн комфортун түзө берет да олорчу. Булар башка бирөөлөргө комфорт түзгөндө ошондо алардын иши жүрүшөт. Анан алтылар булар көп укташ керек. Көп уктаганда ошол үй бүлөнүн немеси жүрөт, иши. Ошол үй комат келет деп коет. Анан алтылар өзү сүйбөгөн иш кылса, буттары ооруп калат. Буттары ооруйт. Мен көп алтылар сразу бутум ооруйт дегенде сразу алтысың деп. Миссиясыча буягы алтысы. Оорулар дагы ошо цифраларга байланыштуу дагы ооруларды дагы билсе болобу, э? Ооба, билет, болот ошол немелер. Мисалы экилер дем алуу органдары ооруйт, бөөрү ооруп калат, себеби дайыма отношенияда неме болуп. Мисалы экилерди кыйналып өлтүрөм деп кыйналбай эле, бир комнатага 3 күн камап койсоң экилер өлүп калат отношения. Мисалы экилер мындай неме болгондо сен мен сүйлөшпөй коем дедиңби деп биринчи фильм баштайт да. Сен мени түшүнбөй атасың деп баштайт да сөзү. Внимание жетпейт. Внимание жетпейт. Отношения. Буларга отношения кылбай койсоң болду, өзүн өзү депрессияга киргизе берет да. Экилер менен сүйлөшпөй эле койсоң. Экилердин немеси ошондой да. Кыйналып, ону кыйналып отурбай эле жөн сүйлөбөй эле кой, болду, эки өлөт да. Ушундай секреттер бар деңиз. Ооба да.
Анда биз тамакка киришели, сиз кичине айтып бербейсизби? Бул этти турадык, эмне жасайсыз? Ошо көрүүчүлөргө айтып коелу, анан тамак жасаганча укмуш сонун маек болуп атат. Мен өзүм да кирип кетип атам, кандай экен, эмне болду экен деп. Сиздер үчүн дагы өтө кызык деп ойлойм. Негизинен Гүлчахра эженин контакттарын мен комментарийге жазып коем Инстаграмдан жана WhatsApp номерине кайрылып, ушундай жеке консультация дагы алсаңыздар болот. Анда сизди ушинтип реклама кылып коеюн да. Рахмат. Эми бул жерде азыр мен эми баягы көп жыл Москвада поварлыкта иштеп, эми баягы Москвага биринчи заработка деп келесиз, ошондо поварга түшүп калып, ушуну иштеп, европейский кухняны аябай үйрөндүм да. Өзү кичинемден хоббим кухня болчу, өзүчө кухня любой эле баягы биздин убакта газетадан кыркып алгандан жасайт элек, азыр эми интернет өнүгүп өрчүп кетти. Ошондой кызыкчу элем. Москвага келгенде ошол нерсе мага аябай жардам берди да. Любой кухняда иштеп, неме кылды, үйрөндүм. Бул Бефстроганов деп француз поварынын тамагы, бунун окуясы, историясы мындай. Строганский деген повар болгон, падышанын повару болгон. Анан падышанын тиши жок болуп калат. Тиши жок болгондон ошо мен жөн эле жутуп курсагым топ отурган дегенде, анан ошо этти майдалап, жанчып турап, анан ошону пышырган, сүт куюп, картошканы неме кылып пышырып, ошондон анан ошол повардын атына Бефстроган деп аты калып калган. Аябай жумшак пышат, ширин эмеде, молочный болуп. Этти азыр көрөсүңөр, ошончо француз кухнясынан жаралган тамак. Анда эмесе 6-да токтоп айтып бүттүк, эми 7-ни, Как раз Виталия 17-да. 7-да. И 16. 16 Виталия. 7-синде, 16-сында. 25-inde төрөлгөндөр булар 7-лер деп айтылат. 7-лердин энергиясы. Сыртын алайынбы? Албайлы кой. Неме? Башынан айтың 7-лер деп туруп. 7-лер булар энергиясы пут жагынан биринчи чакрага келет да. Булар өтө чарчабаган адамдар, эч качан чарчабайт булар. Мен тең. Аша уктабайт дагы. Уктабайт дагы. Уктабайт ошо неме кылат. Чарчабайт. Себеби немеси энергиясы путуна эле келет да. 7-лер мисалы башына 10% энергия келет да. Анан ошого 7-лер неме кылат. Ойлонбой сүйлөп коюшат. Анан кийин ойлоно беришет. Эмне ушуну айтып койдум, эмне кылып койдум деп. Мисалы Виталияга кел, Виталия мынаны жасайлы десең, булар быстрая реализация деп коет да. Быстрая реализация. Да, я такой. Быстрая реализация деп. Качественный. Быстрая реализация деп булар тез ишти бүтүрүп коет. Жаманбы, жакшы бүтүрүп койгон кийин ойлоно берет да. Эмнеге буну мындай кылып койдум депчи. Анан кийин 7-лер дайым. Эй, вот это тарах-марах не надо. 7-лер дайым гениальный адамдар булар, плюста дейт. Потому что 7-лер любой адамды через кризис. Вот так тарс-марс не надо, Виталя. Это все слышится в этом. Ты просто сиди, воду пей просто, Виталя. Ну вот это тарс-марс не надо делать. Хаос кылып. 7-лер жүргөн жерде дайым хаос кылышат. Трансформация кылып. Чтобы лишнего шума не было, будем потихоньку работать. Меня не слышно, у меня микрофона нету. Ну, Виталя. Короче, 7-лер келген жерде хаос болот. Жакшы эле снимать этип отурабыз. Эми келип хаос жасап. Хаос жасайт да 7-лерчи. Ошончо булар быстрая реализация дейт. Буларды бирок булардын башында 10% энергия келип, ошончо баш иштебейт деп коет да. Бирок Кудай ошо баш иштебегенчи булардын үчүнчү көзүн, интуиция көзүн өтө күчтүү кылып койгон. Мисалы биз экөөбүз 3-күз го, 1/1 дегенсе 2 деп эсептеп иштесек, булар 1/1 дегенсе 3 деп иштейт. Бирок акырында ушулар жеңип чыгат. Себеби чем 1/1 дегенсе 2 деп бүт неме чындыкты неме алган менен үчүнчү көз күчтүү болот да, энергия көзү да, мындай айткандачы. Анан мисалы интуициялары күчтүү иштейт экен да, значит, ооба. Сезим тал. Туйма өтөт. Неме анан кийин 7-лер мисалы жашооңдо пайда болуп, иштеген ишиңде досуң болуп, жети болуп келип калса, сен плюста болсоң, сен өзүңөн өзүң көтөрүлүп кетесиң энергияңчы. Минус болсоң, өзүңөн өзүң эле чөгүп жок болуп кетесиң. Бул 7-лер сенин акчаңа деле кызыкпайт. Просто энергиясы ошондой иштейт да. Плюста болсоң плюска кетет, минуска болсоң минуска кетет, кетесиң өзүң. Сен и еще тезирээк кетесиң, булар еще скорость болуп атпайбы еще? Күчтүү болуп атпайбы? Ошондой 7-лер. Анан 7-лер минуста черный дыра деп коет. Эчтеке жетпейт буларга.
даже минустагы 7-тин колуна миллион акча берсең дагы аны сезбейт. чөйрүнө аз Сезбейт, да. аздай болуп көрүнө берет да. Анан 7-лердин башынын ордуна звезда. Сен Виталийди мактай эле беришиң. Ошондой да. Ооба, мактасаң иш берет, мактабасаң болду. Сен ошо мактабай коюп, Виталий сен башыңа коет деп ошентип. Мактап айтат да. Сен мактабай койдуң, ошого баш ооруп атат. Виталия молодец. Ошондой айтпайсыңбы Гунду? Ооба. Она меня бьет. Когда выпьет. А выпьет, когда в карты проигрывает. Тройкалар азартпы? Ошондой. 7-лер ошондой адамдар. 7-лердин дагы эмнелери бар. 7-лер жөнүндө айтсаң 2 күн, 3 күн дагы неме кылбайт да. Жетпейт. Ооба, 7-лер боюнча аябай көп. Мисалы 7-лер бирлер менен 2-лерди без анестезия өлтүрөт деп коет. Мисалы 7-лерди бирлер менен 2-лер күн крышасы кетет деп коет да. Мисалы ошо Жанат Кожомжаров экөөбүз ошо мастер-класстарды өтүп, сабактарды өтүп жүрөт элек. Ошондо сабак бүтүп 11 болду, 12 болду, болду кеттик деп баягы элдер жумуштан чыккандан кийин мастер-класс кылчу элек го, элдерге удобно болсун деп. Анан ошондо 7-лер жанында туруп калса жылбайт да. Бир да Жанат өзү 19-на төрөлгөн бир. Анан Жанат болду, саат болду, барып деп ушинтем, эртең күнүбүз дагы бар да. Десем эле жылбай турат да, анан ойбай. Казак го. Ойбай, катуураак мени урушуп, согушуп алып кетип калбайсың, мен 7-лер көрүп жыла албай калдым го деп ошентет да. Анан мынтип барып мени эмне кылып, ошо 7-лер жаныма келгенде шап мени урушуп алып кетип кал депчи. Уже билет, Билет да, ошон үчүн анан 7-лер бүгүн сабакта көп болду, жаман башым айланды дейт да. Хауста, Хауска кетип любой Айша бир да, бир менен экини хауска кетип. Короче, Виталия түшүндүң, Күндө күтүп турам, короче. Жаным десе, келбейтин өпкөй. Мондай куш керек. Анан, эй, бар чейни, вот так не надо говорить мне. Ооба. У тебя звезда, потому что, да? Да, потому что я такой качественный. Мисалы бирлер неме кылат го. Мисалы бирлер на колени десең, бирлер адамды на колени кылдырат да. А 7-лерди на колени десең, тизелебей келип тизеңдин үстүнө отуруп алат да. Ушундай адамдар өзүн башкача көрүшөт да. Аял кишилер болсо бул харизматичный өтө көп болот 7-лер. Мисалы 7-лер мындай башкача боюнуп өзүн мынтип кечкен эме болгон бул 7-лер. 7-лер. Анан 3-төрдүн дагы ошондой жагы бар. Бирок 3-төр өтө эле көп үзүүгөн өтө эле жасанса болду, ал минустагы аял киши болот. Өтө көп болгондо болбойт. Потому что Короче, биз жүдөп мындай эле жүрүшүбүз керек экен да, ошондой болот. 8-дер кандай болот анда? 8-дер булар 8-синде, 17-синде, 26-сында төрөлгөндөр. Төрөлгөн адамдар. Булар жер закону үчүн төрөлгөн адамдар. 8-дер жерде болгон үчүн, мына жердин закону, жер кармалып турат экен да. Булар жердин закону сүйөт дагы, булар сөзсүз туура жүрөт. Бул баягы документация андай боюнча бүт только 8-дер карайт. Булар эч законду буза албайт. Законду бузса, буларга болбойт. 8-дер дайым ошон үчүн жердин материальный мир деп коет да, ошону аябай түшүнүшөт. Даже булар минуста Плюшкин деп коет. Биз литературада өткөн го герой Плюшкин деп. Ошо бар жогун даже топтой, даже магазинге барып келген пакетин ошо чектеринен бери топтоп алышат. Ушуна бар жок керек болот деп. Мисалы булардын планетасы Сатурн болот дагы. Сатурн болот дагы, Сатурндун чекесинде мынтип айланып жүрөт го, ошону 8 керек болот деп, ошону да кетирбей айлантып жүрөт өзүмөчү. Булар керек болуп калат деп. На всякий случай да. Ошондой, анан 8-дер дайым контроль болгон үчүн эрте жашында эле 24 саат мына уктап атса дагы мээ уктабайт да, контроль болгон үчүн булар эрте инсультка туура келет. Инсульт болушат тез. Анан 8-дер өтө эле, мисалы, лидерствону бирлер менен 8-дер талашат да. А бирлер үстүнөн эле мындан жасагыла, мындан эмне болгула деп кетип калат лидер болом деп. А 8-дер болсо ичине кирип алып лидерство болот да, ичинде кошо жүрөт. Бар жокту текшерип, бар жокту карап, бар жокту болот. Анан 8-дер только качан эмне болот, акчаны эсептеген сайын кайф болот да. Анан 8-дерде бүт кошелек болот. Кошелекту бүт порядок. Мисалы биздин акчабыз бу жерде 1000 сом, бу жерде 5000 кайра 50 сом, 100 рубль жүрө берет го. А буларда бар жок порядок калат. Булар акчаны порядкалап, топтоп жүрүп, себеби булар акчанын эмесин, бул акчанын жытын билет, каерде акча экенин да билип алат. Анан мен бир жездем бар эле. Анан эжем экөөбүз ошо мен студент болуп жүргөндө ошо акчаны мага бекиттирет эле, мен ар жерге бекитет элем да. Анан таап алат эле. Анан бул жак сен айтып коюң, жок, көрсөтпөй бекитим. Көрсө 8 экен, кийин чоңойгондо бай жездем туулан сурасам 8 экен, ошо жытынан билип алат да. Анан кайсы жерде акча чыга турганын да билет.
Анан любой бир жерде сөзсүз бир жер банкрот болуп кетип атса, сегиздер акча менен чыгып кетет да заранее. Ошондой адамдар сегиздер. Анан сегиздердин баягы мындай бар го, кичинекей балдар эле чоң атам чоң энем болгочу деп урушуп коесуң го, баягы үйрөтөк да кичине ошолор сегиздер да. Уже билет да бир нерсени, баягы матрицада 8 бар болуп, өзү 8 болгон үчүн как будто бул ишти мурун көргөндөй сүйлөй берет буларчы. Ушундай болот сегиздер. Ошол анан 9дарга келдик. 9дар болсо булар планета Марс, тоже огненный. Булар 9дар анан бирлер эч качан карыбайт. Жаш боюнча жүрө берет. Анан бирлер менен 9дар сөзсүз нянкасы менен жүрөт. Жанында бирөө жүрүп жалгыз жүрө алышпайт. Сөзсүз жанында бөлөр менен жүрүп, мынантип ушинтип команданы кайта 3-4 адамды жөлөп жүрүш керек да, ушинтип жүрүшөт бирлер. Менен 9дар. Анан 9дар өтө неме жардам бергичтер. Помогайка деп коет да. Мен азыр сабактын орусам, я помогайка деп чыкты. Бирөөгө жардам кой, буга жардам бербе. Сен жардам керек жок, сен жок жардам бере берейин деп ушинтип берет да. Анан өзү кыйналып калганда ошо ожиданияда болот да. Мен кыйналып калдым, мен ошо баягы мен жардам бердим, ошо мага эмне жардам бербейт деп ожиданияда жашап отуруп эле, ожидание неме алат да. Адамдын энергиясын, акчасын кырып коет да. 9дар ушундай. 9дар бирок воин, спортсмен. 9дардын девизи мисалы пришел, увидел, пришел, победил деген ушулар да. Любой жерде биринчи болуш керек да. Анан 9дарда өтө идея көп болот. Идея көп болот. Эми ошол баягы биз башында азыр кандай болуп атат? Мен ошо башында Жанат менен кошо окуп жатат неме болгон үчүн 9-числоодо төрөлгөн балдар именно неменин медицина медик болуп, хирург болсо Бога золотой скальп деген нам алат экен да. Потому что көзү жумуп турса да ошо Кудай өзү кылат экен да операциянычы. Это именно 9-число, 9, 18, 27-синдегилер. Если операцияга барып калсаңар, ошо 9, 18, 27-синдеги хирург болсо коркпой бара бергиле. Бяк кийин 40 это Рахим же 9. Помнишь, он говорит, ты говоришь, вот здесь 2 метра, ты пошел и измерил, и 2 метра. Вот она про это говорит, то, что у девятки они вот такие. Прям, я говорю, давай, вот сколько померим? Раз, вот до сюда. 2 рулеткой померим, мерим, 2 миллиметра. Прям точно. ровно. Вообще, на глаз сделал, глаз алмаз дейт. Глаз алмаз ошондой болот да, ошондой 9дар ошондой жардам бергич, булар дагы жаш баладай, баягы 9 айлык баладай да. Булар наивный адамдар. Минуста наивный, анан алданып кала беришет, алдап кое берсең боло берет да, буларды алдаш оңой. Анан минуста паранойя. Паранойя деген баягы мисалы мынтип койду, мени Виталик мынтип койду, же Мурас мынтип койду деп атып эле ошентип неме кылат. Кечке кайталай берет. Ошентип эле ошодон неме ошодон минутка кирип кетет да буларчы. Паранойя. А плюста воин, спортсмен, мисалы көп спортсмендердин бүт уланымдарын текшерсеңер, 9, 9, 18, 27 или миссиясы 9 болуп чыгат. Мен бар жогун сразу эсептейм да. Эме болуп калган үчүн ошо 9дар ушундай адамдар. Жаш баладай. Анан бирлер менен 9дар спиртнойго жакын болот. Потому что планета огненный. Баягы ич недовольство болуп, баягы күн тутулуп калыптыр деп коет го. Кып-кызыл тутулуп калганда ошондо баягы ачык жаман нерсе энергия болот, ошо ачыкты басыш үчүн спиртнойго көп неме кылат да, жакын болушат. Если минуста. Ошол дагы суроолор. Сон анда ушул нерсени билип эле баягы бири-бириң менен, жакындарың менен, туугандарың менен, партнерлор менен, достор менен ошо цифрасына каратат эле жашоону өтө эле жеңилдетсе болот экен да, Ким менен кандай отношения, кимди кайсы ишке салыш керек, кимди эмне жумшаш керек, кимдин кандай колунан иш келет, ошону эле оңой болот да. Мен эле ушул Жанат Кожоюмжаровго жолукканга чейин, ушул сүт сайына жолукканга чейин мен совсем башкача башка жашайт элем да. Анан ошо 2017-жылдан кийин мен уже башка жашоо башталды да, уже түшүнөм. Бул бир экен. Ладно, ошону эме кылабыз, бул эки экен. Сону болуп коем да, 2 жыл сураса да капа болбойм. Дагы эмне болду депчи. Айта бер, сурай бер деп. Жетилерде болсо сен эң сулуу, эң жакшынакайсың деп болду, бар жок ишти жасайт да алар. Сегиздер болсо акчаны көрсөтүшүң керек. Сону ошондой болот. Анда биз этти куруп атабыз, буну этке кошуп куруйбуз да, анда тамакты карап коелу.
Анда эмесе сонун тамагыбыз даяр болду анда. Ай, укмуш. Жок, ала бериңиз. Болду, алай. Укмуш сонун бүгүн французский кухнянын тамагын Гүлчахра эженин колунан укмуш сонун кылып туруп даярдап бердиңиз. Эми тамагыңыздар таттуу болсун. Рахмат, давайте на палец загрызли. Ты солила, понятно, туз жетпей атат, как я. Туз көп жесе вообще зыян болот. Гүлчахра эже, биздин ток-шоубуз Москвадагы кыялдар деп аталат. Себеби дегенде мен өзүм дагы Москвага келип жашаганыма мына 20 жыл болуп калды. Мен өзүм дагы бир кыялдар менен келгенмин. Азыркы учурдагы 20 жылдан бери мен жашоого көз карашым өзгөрдү, өзүм өзгөрдүм дегендей. Ошондой эле сиз Москвага качан келип калгансыз? Мен Москвага 2007-жылы келгем. 2007-жылы келгенде азыр эсептесек 16-17 жыл болуп калганбы? Кандай максат менен келгенсиз Москвага? Кандай кыялдарыңыз бар эле? Ушу 2007-жылы союз бузулуп, анан бардыгыбыз ушу Москваны карай заработкага келгенбизде. Ушу келип эле мен биринчи ушу кухнядан баштагам. Баягы айтпадым, хоббим кухня болуп, анан ошого эмгедир неме болуп баягы кухнядан баштап, ушул Москвада иштейм. Ошондо Москвага келгениңизге өкүнөсүзбү же жакшы эле келе бергенмин деп ойлойсузбу, кандай дейсиз? Москвага келгениме сүйүнөм. Себеби жер көрдүк, эл көрдүк, мына Россия элин көрдүк, жерин көрдүк, иштедик көп, жакшы иштерди көрдүк. Конечно, бир туугандарыңан алыс болгондо өкүнөсүң. Эки жагы тең бар. Ошол Москвага келгенде мындай бир ошол Москвадагы жашоодон алынган бир мындай күлкүлүү бир ситуацияны эсте десе, кайсынын эсиңизге эмне келмек? Эсиме биринчи күлкүлүү болуп жүргөн метрого түшпөйт элем. Метро бар жерге барганда эле ишке жумушка десе эле метрого түшпөй коюп барбайт элем. Мен өкүл балам чакыргам бул жака. Анан ал бир, анан экинчиси болсо баягы Кыргызстанда эшикти келип баягы немени басып туруп тарчыш керек экен, ошону эме набор кылып эле тура берипмин да. Өзү ачылат депсизби? Өтө эле современно ойлоп кеткен окшойм. Басып турам, эчине ойдан бир малда жаныман бирөө келип басып тартып кирип кетип калды. Тартыш керек экен, ошондо бир күлгөм. Анан көп күлкүлүү окуялар көп. Негизи анекдоттор жашоодон алынат эмеспи? Ошондой эле Москва бизди бышырды, Москва бизди чоңойтtu, мындай. Москвадан биз көп бир тууган таптык, дос таптык. Ошо экөөбүз дагы көп жылдан бери таанышпыз. Анын үстүндө бир жерденбиз, сиз да Алайдан болосуз, мен да Алайдан болом. Виталий, сен каяктан болосуң? Айтпайм. Виталий экөөбүз сөз таппай калганда мен аркалыкмын деп Виталий экөөбүз ошентип тамашалашып калабыз. Ошондо анда эмесе ушул эң бир Москва слезам не верит деп коет го, Москва көз жашка ишенбейт деп. Ошо эң кайгылуу бир эми мен билем жашоодо азыр өтө кайгылуу көп эле ситуациялар болду, бирок ошону козгогум келбейт, бирок ошондо да кичине айтып өтсөңүз ушул Москвадагы ушундай бир кайгырган бир убакыттарыңыз кандай болду? Москва аябай жакшы болду мен үчүн. Себеби сразу эле ушул поварлыкка кирип кетип эле кара жумушту көргөн жокмун. Повар болуп иштеп, анан өзүм баягы хоббим кухня болгон үчүн любой жерде неме меню, немелер быстро эле освоить этип бар жогун жасап, 5 жыл эле мындай рядовой повар болуп иштесем, 5 жылдан уже жалаң шеф болуп иштедим. Где-то 10 жыл повар болуп иштепмин, анан кийин ушул немеге өтүп кеттим. Эми эң неме алган жери бул жерде баягы мигрант болуп жүргөндө, баягы квартира снимать этип, кичинекей кызым колумда, эң чоң уулум ошо мектепти бүтүп келип, анан ошентип жүргөндө эң өкүнүчтүүсү неме ушундай өзү ойлоп турсам азыр ушундай күчтүү экенбиз. Мен жумушка кетсем, баягы ФМС басчы квартираны келип ФМС басып бар жокту неме болуп, баягы балам кызым көтөрүп эле янкасы үчөө чыгып калыптыр бир пакет менен эле. Ишти кутап чыгарып. Ошондо азыр ойлосом кандай болду ошондо. Ошол квартирадан кийимдерибизди эчтекебизди алып чыкпадык, документибиз жанында бир пакет менен дальше дагы жашоо башталып кеткен да. Азыр ойлосом дагы неме болуп коюптур. Баламы
балам ошо милицияларды орустардын деле жакшысы көп. Балам сен эме мектепти бүтүп эмиле келмесин, сен дагы качып кет деп нянька кармап туруптур. Мен келип звонок этип чыгышты да. Анда телефондор чыгып калган. Келсем ошо неме барып штраф төлөтүп, анан кийин чыгарып коюшту. Ошо штрафты ошондо деле мисалы 5 миң акча чоң эле, 5 миң төлөп эле билбейм. Анан ошо азыр ойлосом ошондо түнү бир тааныштарына барып жатып, анан эртеси неме кылып комната алып ушинтип дальше ушинтип эле жашап жүргөм. Ушу мигранттын немесин көп көргөнбүз. Көчөдө бир пакет менен жаш бала менен калып деле. Калып анан кайра эле өзүңүз күч. Айла жокто күчтүү болбогонго айла жок да. Айла жок да, ошентип ошо азыр ушул убакта отуруп азыр бир пакет азыр коркуп кетем. Мисалы телефондо бирөө жооп бербей калса ошондой коркуп кетем да. Ошондо кандай күч менен жүргөнүбүздү билбейм. Негизинен ошо Москвада көп биздин таланттарыбыз ачылды. Биздин өзүбүз билбеген, өзүбүз байкабай жүргөн бир касиеттерибиз ачылды, бир өзүбүздү өнүктүрдүк, өстүрдүк. Ошондой эле азыр Москва оңой болуп калды да, баягы биз биринчи келген убакытка караганда азыр Москва өтө эле оңой, телефон менен эле жашоо болуп калды. Анан ошондо азыркы биздин жаштарга не деп сунуш айтмаксыз? Например, 20 жыл мурунку Гүлчехра Москвага келе атат деп коелу. Ошол Гүлчехрага сиз не деп айтмаксыз? Өтө оор суроону берип койдуң. Мен жооп бергенге аракет кылайын. Бул суроону сенден күтпөдүм эле. Эми эмне демек, мен келаткан жаштар биринчиден илим билим алса, эчтекени билбей эле келип алып, хотя бы тилди билсе, язык орус тилин. Азыр айрыкча көп жерлерде русскоязычный требует этип атат, ол бир. Анан ушу илим билим алса дейм да. Көп адамдар акчага кызыгып эле келип алып, көп адамдар жаш балдар, жаш кыздарды көргөндө кыйналып сразу эле ата энең барбы, кимдер менен жүрөсүң деп сурайм мен көбүнчө. Анан ошого эми бул азыр заман окуунун, билимдин кылымы болуп атат да, илим билимдин кылымы болуп атат. Анан эми Кыргызстандын келечеги биздин жаштарыбызда. Анан дагы ушу окусун деп. Мен дагы бир жакшы сунуш берип кетет элем. Мен өзүм финансовый грамотность боюнча сабактарды өтөм, трансформационный оюндарды өткөрөм. Ушул сознание, подсознание менен иштеген техникаларды айтам. Эң биринчи мен дагы айтат элем, Москвага биз келгенде акчага максатыбыз болсо, мисалы үй алам же машина алам деген болсок, ошол максатты унутпай, ошол максатты тез ишке ашырып, анан кайра кийинки максаттарга кадам алсак, бул өтө сонун болот. Баягы акылым жетет, алым жетпейт деген кыргыздын сөзү бекерден эмес. Азыркы учурда мен дагы көп нерсени жасагым келет, бирок убактым жетпейт же дагы бир башка себептер менен кыла албай калам да. Ошондуктан мен айтат элем, мен дагы эң сиздин сөзүңүзгө кошулуп, эң биринчи билим алыш керек, илим алыш керек. Өзүңөрдү өнүктүргүлө, өстүргүлө, ошондо гана жашоо жеңил болот. Анда эмесе сизге чоң рахмат, келип биз менен сонун маек курдуңуз, тамак жасап бердиңиз. Ошондой эле бүгүнкү биздин Москвадагы кыялдар передачабыз өтө пайдалуу болду деп айта алам. Себеби дегенде биздин жашообузду, мамилелерибизди бири-бири менен кандай жашоону жеңилдетсе болот деген бир секретин бизге ачып бердиңиз. Анда эмесе биздин көрүүчүлөр, сиздерге сураныч, комментарийге кийинки биздин конок ким болсун, кимди чакырайлы, ошондой эле ошол сонун маек куруп, кандай суроолорду берсек болот, кайсы суроо сиздерге кызык, ушунун баарын комментарийге жазыңыздар.